Саламатсыңарбы каналдын катталуучулары, каналдын коноктору. Бүгүнкү эле видеонун экинчи бөлүгү бул. Жана перевод дегенге бир-эки кагазым калып калыптыр. Ошого дагы кошуп кетейин. Перевестись деген башка класска которулуу жөнүндө айтпадыкпы? Анан ошол которулууну эми баарыбыз эле орусчаны кыйын биле бербейбиз да. Которулууну ошо перевестись, я перевожусь дегендерди акча которобуз го Кыргызстанга, ошого кошуп пайдаланып албасын ошол сөзгө дагы деп перевод деген сөздү дагы кошуп койгонмун. Ошол видеонун бул экинчи бөлүгү. Жанагы перевестись деген тема мындан мурунку тема, кийин көргөндөргө деле түшүнүктүү болуш үчүн. Мунун алдында чыккан тема только ошол которулуу, адамдын бир жерден бир жерге местасын алмаштырып которулуу жөнүндө гана сөз болду аякта. Акча которуу, китепти которуу, паспортты, документтерди которуу жөнүндө, сиздин айтып берген сөзүңүздү которуу жөнүндө сөз болгон жок. Аякта только жумуштан жумушка которулуу жөнүндө, бир орундан экинчи орунга которулуу жөнүндө гана тема болду. Эми акча которуу жөнүндө, болбосо документ которулуу жөнүндө кошулган кичинекей тема ушул. Перевод, которуу. Перевод паспорта. Каякта дейбиз, перевод паспорта ким кылат дегенде, паспортты которууну ким жазайт деп айтып аткан болобуз. Хочу сделать перевод. Которуу жасагым келип жатат. Эми бул жерде кандай? А кто делает перевод паспорта? Хочу сделать перевод деп айтсак, паспорттун которуусун ким жазайт? Мен которуу жазаткым келип атат деп айттыңыз. Бияктагы орус киши түшүндү, что сиз паспортуңузду которот экениңизди. Ал эми Билайнга болот, болбосо жанагы Золотая коронага же МТСке кирип айттыңыз. Хочу сделать перевод десеңиз, алар түшүнөт, что сиз акча которгуңуз келип атканын. Хочу сделать перевод денег деп деле тактасаңыз болот. Перевод чего десе, перевод денег, отправить деньги в Кыргызстан деп артынан тактап койсоңуз болот. Можно сделать перевод? Которуу жасасам болобу? Сиз билбейсиз, мисалы Билайнда жасайбы, жасабайбы, которуу жасасам болобу деп сурагыңыз келсе, можно сделать перевод. Я могу сделать у вас перевод в Кыргызстан. Силерден, МТСке кирдиңиз, мисалы, силерден Кыргызстанга которуу жасай аламбы? Ал эми перевод паспорта жасай аламбы деп нотариуска кирип сурагыңыз келсе, я могу сделать у вас перевод паспорта гражданина Кыргызстана, мисалы. Перевод паспорта гражданина, мисалы, башка мамлекет, Өзбекстандык болсоңуз, гражданина Өзбекстана деп артынан тактаңыз. Перевести деген жанагы биринчи темада айтылган, бул ошол которуунун кыймыл аракетин айтып атат. Которуунун өзүн эмес, которууга сарпталган биздин энергиябыздын кыймыл аракетин айтып атат. Мисалы, хочу перевести, которгум келип атат. Эмнени которгум келип? Хочу перевести деньги. Акча которгум келип атат. Хочу сделать перевод. Акча которуу кылгым келип атат. Экөөнүн мааниси ушунда. Хочу перевести сына в другую школу. Баламды башка мектепке которгум келип атат. Могу перевести? Которо аламбы? Акчаны деле. Я могу, хочу сделать перевод денег. Могу перевести? Акча которгум келип атат. Которо аламбы? Хочу перевести сына в другой класс. Могу перевести? Баламды которо аламбы? Мына экөөнүн мааниси, пайдалануусу ушундай. Элмира деген катталуучу бар экен, жеткиздим, жеткизип берем дегенди айт дептир. Эми мен бул одушевленный предмет жана неодушевленный предмет деген эки түшүнүк бар да орус тилинде. Жансыз жана жандуу деп биз деле айтабыз, жандууну одушевленный предмет дейбиз, одушевленный дейбиз, а жансызды неодушевленный, жаны жок дегенди түшүндүрөт да, неодушевленный деп айтабыз. Элмира кандай бул бала
балаңызды карап жеткизип берем деген болсо мааниси башка болуп калат. Мен азыр жансыз нерсени жеткизип берүү жөнүндө айттым. Мисалы сиз торт жасайсыз үйдөн, же үйдөн килограммдап алма сатасызбы, же балким Арифлейм жанагы Эйван дегендерди сатасызбы, ошондой кыймылсыз, жансыз нерсени жеткизип берүү жөнүндө мисалдарды келтирдим. Жеткизүү, доставка. Бизде бекер жеткизүү болсо, мисалы бесплатная доставка, бекер жеткизүү. Акчага жеткизүү болсо, сизде платная доставка деп айтасыз. Эмнеге бесплатная, бесплатный доставка деп койсо кыргызда, жок алардын доставкасы бесплатный, болбосо алардын доставкасы платный го, платный бекен деп сурап коебуз. А орус тилинде туура айтыш үчүн доставка деген сөз слово женского рода. Доставка болуп ага бүтүп атат. Демек, бул женский роддогу сөз болгон үчүн жанындагы сын сыпаттаган сөздөр, жанындагы кыймыл аракеттелген сөздөрдүн баары ая деп айтылыш керек. Бесплатная, сиз оруска айтып аткандан кийин, у нас бесплатная доставка дешиңиз керек. Бесплатный десеңиз туура эмес айткан болуп каласыз. Платная доставка, платный доставка деген туура эмес. Платная деп сөзсүз аяны кошуп айтыш керек. У нас доставка до двери. Мисалы, квартиранын эшигине чейин алып келип бере турган болсоңуз, ошо Эйванды. У нас доставка до двери. У нас деген бизде. А эгер сиз өзүңүз ошол жанагы Арифлейм таратып иштесеңиз, анда сиз жалгыз эле иштейсиз да. У меня дейсиз, менде. У меня доставка до двери, у нас доставка до двери, бизде эшикке чейин. У меня доставка до метро, у нас доставка до подъезда. До деген бул жерде чейин дегенди билдирип атат. До двери, эшикке чейин, прям квартирасына чейин. До метро, метросуна чейин. До подъезда, подъездге чейин, подъездин эшигин алдынан эле беришиңиз керек. Бизде жеткирүү эшикке чейин, подъездге чейин. Мисалы, а до работы вы можете десе, доставить деп сураса, да, я могу доставить вам заказ на вашу работу или до вашей работы. Хорошо деп айтсаңыз болот. До деген жумушуңузга чейин. Сиз, мисалы, до вашей остановки, сиздин остановкаңызга чейин дегенде до дегенди кошо бересиз ошо доставкага, жеткизем дегенге. Я доставлю ваш товар. Мен жеткизем. Жеткизем деген кандай, жеткизип берем деген кандай деп сурапсыз. Доставлю деген жеткизем деген. Бул жана совершенный вид, несовершенный вид деп айтып калам го. Ошонун темаларынан да бул дагы мына жеткизем, доставлю. Сиз уже чечим чыгардыңыз, что ошол жака жеткизет экенсизди. Я доставлю ваш товар. Мисалы, завтра, эртең, послезавтра, бүрсү күнү. Ошондойду айтып коесуз. Мен жеткизем мынча күндөн кийин. Я буду у вас на 13:15. Бирден 15 мүнөт өткөндө деп эле айтабыз, кыргызча. А орусча бирден кийин 2 саат башталат да, 14 башталат. Ошон үчүн 2 сааттын 15 минутасында деп айтыш керек орус тилинде. В 15 минут второго деп айтасыз. Туура айтканда ушундай болот. 13:15те жеткире турган болсоңуз, в 15 минут второго. Эгер 14:20да жеткизе турган болсоңуз, 20 минут третьего. Себеби аякта 15 саат башталат да. Ошон үчүн 3 сааттын 20 минутасында жеткирем деп айтышат экен орустар, орусча убакытта айтканда. В час деген бирде, 13:00да. Через час десеңиз 1 сааттан кийин болуп калат. А в час деген 13:00. В полдень деген күндүн жарымы 12де. В 3 часа 15:00. В 4 часа 4-тө. В 5 дегенден баштап часов деп айтасыз. Я буду у вас в 5 часов, в 6 часов, в 7 часов, в 8 часов, в 9 часов, в 10 часов деп кете бересиз ар жака. 5тан баштап часов деп айтабыз. В час, в 2 часа, в 3 часа деп айтат экенбиз. Кто доставит?
Мисалы, сизден Марианна сурады, могу заказ бар, кто доставит деди, я доставлю, мен жеткизем. Ким жеткизет? Кто доставит? Я доставлю, мен жеткизем. Демек, доставлю деген жеткизем деген экен. Мен жеткизем дегенде доставлю деп айта берсеңиз болот экен. Я доставил, айымдар доставила деп айтат экенбиз. Мен жеткиздим. Я доставил ваш заказ на указанный адрес. Сиз көрсөткөн адреске заказыңызды жеткиздим, жеткизип бердим. Кыргызча ошентип деле айтып кое беребиз, жеткиздим деген, жеткирдим деген доставил экен. Айымдар доставила деп айтат экенбиз. Заказ доставлен деп дагы айтышат. Заказ жеткирилди деген сөз бул. Заказ деген слово мужского рода, ошон үчүн муну он дейбиз. Ваш заказ доставлен. Эгер цветы болсо, ваши цветы доставлены. Ваша книга болсо, мына жерде доставлена деп айтмакпыз. А заказ деп эле коелу, оңой болот да, Жана курьер жөнүндө айтыңыз деп бирөө комментарий жазып атпайбы? Ошону любой эле гүлүбү, продуктусу, жана напитоктору баарын заказ деп кое берген, оңой болот. Адашпайсыз ошондо женский мужской роддон. Заказ доставлен. Эмнеге доставлен? Себеби заказ это слово мужского рода. Ошон үчүн доставлен. Ваш заказ доставлен, ваш заказ целый, ваш заказ не испорчен, ваш заказ тяжелый, ваш заказ легкий, ваш заказ бесплатный, ваш заказ платный деп бардыгын мужскойго карап могу жерин кошо берсеңиз болот кийинки сөздө. Заказ доставлен, заказ жеткирилди. Уже жеткирип койдуңуз. Эркектин заказы болсо дагы, аялдын заказы болсо дагы ушинтип эле айта беребиз. Эркек жеткирсе дагы, аял жеткирсе дагы. Мо доставил, доставила дегенден айырмаланат. У нас бесплатная доставка. Бизде жеткирүү акысыз. У меня деп жасайын деген, у нас деп коймун. У меня деген менде айттым, жана. Я курьер, мен курьермин. Я доставляю заказы. Заказ жеткирип берем. Демек, жеткирип берем деген доставляю экен. Я свои заказы доставляю вовремя. Мен өзүмдүн заказдарымды убактысында жеткизип берем. Жеткизем, доставлю, жеткизип берем, доставляю. Мен дайыма метрого чейин гана жеткизип берем. Я всегда доставляю только до метро. Я ваш заказ доставлю до метро. Метрого чейин жеткизем. Я всегда доставляю только до метро. Мен дайыма метрого чейин гана жеткирип берем. Жеткирип берем менен жеткизем дегендин айырмасын түшүндүңүздөр деп ойлойм. Түшүнбөсөңүздөр дагы мындай мисал менен берсеңер жакшы болот эле да. Жана курьерликте дептир, мен курьерге мурда дагы ушундай бир комментарий келгенде айткам. Мен курьер болуп иштеп көргөн эмесмин. Бирок мен өткөндө балам иштеп көрдү, гүл жеткизип, ошондон кичине билип калдым. Бир 3-4 сүйлөм менен кошуп берсеңер, мисалы мондай сүйлөмдөр болот бизде, ушуну кандай айтсак десеңер, анан мен нар жагына дагы улап кошуп коймокмун. Видеобуз жакса класс басыңыз. Ойлоруңуз, пикирлериңиз болсо, жаман сөздөрдү кошпой жакшы пикирлер менен билдирсеңиздер болот. Видео жакса класс басып, суроолоруңуз болсо комментарий калтырсаңыздар болот.